Молочко qo'ylar bardığımniki quyruqdu. 30 kilogramdan жоғары ушулар примерно. Шоколад мыналарчы, қара. Бомба qo'z izdegenlerге, кичиналиге чөнтөккө карап да эми. 30 kilogramdan жоғары. Bunun arasında стрижни бар. Qo'ylar keldi. Көріп атасыздар, өтө көп qo'ylar. Қозылар, qo'ylar, qo'chqorlar, quyruqtusu бар, quyruqtusu жоғы. Siz қалағанда qo'ylar, көріп атасыздар. Группалар менен максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Айтка буюрса курбан айт келтат, курбан айтка койлор мекендештерге жетет. Анан да мекендештерди көп кызык болотса керек да. Ошо күнү баалар көтөрүлүп кетпейби деген. Жок, бизде көтөрүлбөйт. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Биз Мытышыдагы кой бар келип калдык. Бул жерде билесиздер, Замир агабыз көптөгөн койлорду ар дайым мекендештерибизге сатып келет. Жакшылык марекелерде, буюрса жакында курбан айт келип жатат. Мекендештерибиз көпчүлүкчө курбанчылык чалып, койлорду союп, ихсандарды таратышат. Көпчүлүк мекендештерибиздер кой барды билбегендердин группа контакттарында максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Бүгүн койлордун, козулардын баалары боюнча бир толугураак маалымат берсек, андан кийин азыр дагы мекендештердин арасында сөз жүрөт, ошо күнү койлор кымбаттап кетпейби деген. Ошого дагы биз жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, Замир ага. Алейкум ассалам. Келтат жакында буюрса курбан айт келтат. Иншалла курбан айт. Мусулман бир туугандардын бардыгы курбанчылык чалышат. Койлорду союп, ихсандарды таратышат. Майрамды айт, мусулмандардын майрамы бул курбан айт дейт. Иншалла. Буюрса канча кой алып келдиңиз? Суммасын айтпай эле коелу, өтө көп кой. Өтө көп койлор, жетет. Буюрса. Алла кааласа жетет. Эми койлордун, козулардын баалары боюнча бир мекендештерге айтып кетсек. Бааларын айтсак, азыр тартабыз. Эмнеде чоң куйруктуу өзүбүздүн кисарский кочкорлор бар. 420дан. Кочкорлор. Кочкорлор. Анан молочкалар бар. 7 айдан өткөндөр. Олар 450ден. Ургачы чоң койлор бар, матка деп коет. Олар 350ден. 350ден. Союп берүү, жеткирип берүү кызматтарын айтсак. Союп доставка жок. Доставка болуп калышы да. Ошол күнгү, именно ошол күнгү эле жок доставка. 7-8. Жетишпей калат да балдар. Анан союп бериши балдар келишет, касаптар көп. Касап дагы керек, ошону эми айтып коеюн, биринчиден касап керек дагы. 1000 сомдон, 1,5 сомдон союшат. Ар бирине төлөп бересиз. Ар бирине ошо алган адамдар өздөрү төлөп беришет. Алган адамдар өздөрү төлөп берет, өздөрү төлөп беришет. Мүмкүн болушунча кой алам, кой сойдурам дегендер өздөрү келип тандап ошо жерде сойдуруп өздөрү келип тандап, ошо жерде полный сойдуруп, пакеттерге салып беришет, таяр кылып. Ошол айткандай кылып, клиент айткандай. Демек, ошо айт күнү доставка жок, бирок айттан башка күндөрү доставка болот. Болот. Мекендештер да түшүнүп алыңыздар. Айт күнү гана, арапа күнү дагы. Арапа айт күнү гана доставкасы жок, өзүңүздөр келип сойдуруп алып кетесиздер. Ал эми башка күндөрү, той, жаңы жылдарда той, башка бир майрамдарды, тойлорду, кыргыздын деген жакшылыктары көп да. Ошондо өткөрмөсөңүздөр, каалаган сиздердин Москва областы боюнча союп, сиздер айткандай кылып жийликтеп, ошо рестораныңыздарга, же үйүңүздөргө, же дачаңыздарга жеткирип берет. Айт күнү гана убакыттар болбойт, чын айтканда, берде бүт мусулман бир туугандар келип койду сойдуруп, ихсандарды кылып, патталарды, дубаларды кылышат. Ошондуктан ошол күнү жетишпегендиктен. Анан касаптар дагы керек деп атат, касаптар. Касап керек. Касаптар керек, ошол бычактарын алып келе берет, балталар бар. Бычактарын алып келсе, балталар бар ошол жерде. Чаба турган жерлер бар. Мынанын ичинде полный тазалап, илгич кылып даярдап коебуз. Ошол жерде илип соя беришет. Ооба. Курбандык чалам, кой сойдурам, жакын адамдарыма атап коюп, Куран окутуп, ихсан таратам деген мекендештер Мытышыга эле келе бересиздер. Навигаторга сиздер кой бар деп бирге жазасыздар, кой деп туруп бар деп бөлөк жазбайсыздар. Кой бар деп туруп навигаторга урсаңыздар, ушул жерге түп-түз алып келет Мытышыда. Иште убактылары кандай болот? Эртең менен айт намаздан кийин келе беришет. Жок, башка күндөрү. Башка күндөрү 8ден 11ге чекти. Түнкү саат 11ге чейин. Келе беришет. Келе беришет. Замир ага, мына өтө көп койлорду алып келипсиз, куйруктусу, куйруктуу жогу. Анан да мекендештерди көп кызык болотса керек да. Ошол күнү баалар көтөрүлүп кетпейби деген. Жок, бизде көтөрүлбөйт. Ушул эле баа болот. 420дан болот, молочкалар 450ден болот. Ошол эле баадан бир эле коюлган баа болот. Биз ондай көтөрбөйбүз курбан айтта.
Ооба, жакшы. Курбан айт эртесинде али көп жерлерде кичине азайып кетсе баасын көтөрүп беришет да. Ошону айтып коеюн. Анан эл келгенде да элди карап туруп эл көбөйүп кетти деп көтөрүп берет башка жерде. Бизде ондой жок. Ушу бир эле баа болот. Анан эң алдыңкы койлордун килограммы канчадан? Мына жерде азыр жалган айтсам 80-90 килолиттери бар. Бар, а? Примерно 50тен жогору деп кое берели, примерно. 25-30-дуган барбы? 25-30-дуктар мына жакта молочка азыр онда тартабыз. Олар да бар, а? 25 килограммдык, 30 килограммдык койлор бар. 20-30дан жогору бар. 30дан жогору койлор. 90га чейин. Мыналар 50тен жогорулар. Анан замырага көп 5-6 кой алаткан болсо арзандатып бересизби? Ооба, обязательно чилип беребиз. Азыр 5-6 кой алам дегендер анан бир жамаат болсо керек. Көп стройкадагылар азыр 7ден 8ден уже алып кетип атышат. Ооба. Олорго скидка болот. Нормально скидка болот. Ооба, мекендештер эгерде көп кой алган болсо, сенен келсе дагы скидка болот. Ооба, биздин каналдан келсеңиздер, 5тен жогору, 6тан жогору кой алам дегендер бар, бир чоң компанияларчы. Бар. Иксан кылабыз, таратабыз дегендер дагы болуп калат да. Ошондойлорго арзандатуулар бар экен, ушул айткан ценадан. Андыктан мүмкүн болушунча алдын ала келиңиздер. Биз кыргыздар көбүнчө айт намаздан кийин келип алабыз да. Анан башка мына туугандар, өзбек туугандар, тажик туугандар бир күн, 2 күн мурун келип, уже алар даярданып, сойдуруп, уже бардыгын холодильниктерге салып даярдайт. А биздикилер ошол күнү келип алышып, өчүткө туруп, убакытты өчүткө турбайт. Кудай кааласа иншаллах мына жерде касаптар көп, өчүт күтпөйт. Кирет мыяктан тамдап алат, сразу өздөрү көтөрүп таразага коет. Таразага коет, болду, сразу союп берет. Союп берет, жиликтеп берет, кетти. Аны ушул жерге бир пиширип жегенге да мүмкүнчүлүк болобу? Жок, мүмкүнчүлүк жок, андай пишире турган. Специал чалам. Ооба, мекендештер мына көрүп атасыздар, өтө көп койлор. Эми санын айтпай эле коелу. Кыскасы мусулман бир тууган. Дагы ушунчадан дагы бири бар мына жерде азыр. Биякта да бар. Мына жарымын чыгардык. Мына жакта будан жаш молочкалар бар. 6 айдан өткөндөр жылаң. Замырагаз көп жылдан бери мекендештерди ушундай койлор менен камсыздылып келет. Буйрусам мына Курбан айткадагы мекендештер мүмкүн болушунча мен кой менен камсыз кылгандар. Кудай кааласа иншалла. Келе бересиздер, мүмкүн болушунча алдын ала эртерээк келсеңиздер, эртерээк ишиңиздер бүтөт да, кыскасын айткандачы. Мүмкүн болушунча айт намаздан кийин келип, эмерал мерге дасторкон жазабыз, лампаны борсок-сорсок кылабыз, келишип, чай коебуз, чай ичип, адам көп келет, кармап бер дейт. Кармаганга адамдар бар. Кармабайт олар. Şu тамдаганын эле көрсөтөт. Кол менен көрсөтөт го. Кол менен эле көрсөтөт, алып чыгышып таразага коет, расчет кылат, нерге алып келип сразу союп берет. Пакеттерге ham салып беришет, таяр кылып. Семиз койлор экен, а? Машинага ойлонбой эле келишет. Мына жерде өтө чоң парков бар. Парков бекер, эч ким неме кылбайт, ондой пул албайт. Өтө чоң парковтор бар. Замир ака, ушулар козулар экен айтып атат. Мына ушулар молочко козулар. Бардыгы мынеке куйруктуу. 30 килограммдан жогору ушулар примерно. Шоколад мыналарчы, кара. Бомба коз издегендерге кичине алиге чөнтөккө карап да эми. 30 килограммдан жогору. Бунун арасында стрижни бар. Мынеке бардыгы өзүбүздүн койлордон куйруктуу. Биздикилер основной келип куйругу барбы дешет да, ошого куйруктуу козулар. Мына багы 30 килограммдан 35-40 килограммга чейин 50ке чекти. 30дан 50ке чекти чыгат. 50 килограммга чейинки козулар ушул жерге атайын бөлүнүп калыптыр. Ал эми 90 килограммдан 50 килограммдан жогору 90 килограммга чейин мен азыр силерге тартып көрсөттүм. Кеңири келе бересиздер, өтө көп кой. Барыңыздарга жетет. Атайын курбан чалам деген мекендештерге алып келиптир. Касаптарга төлөө боюнча бир айтып өтөйчү Замир ага. Касаптарга төлөш боюнча 1,5 миңден союшат ар бир койду. Бемурал пычактарын көтөрүп келе берсин. Койду союп жиликтей алам дегендер пычак менен келе берсин. Подработка. Ооба. Подработка. 1,5 миңден союшат. Жиликти жакшы түшүнөм, койду жакшы сой алам деген мекендештер дагы бар да. 2 күнгө 3 күн болот. 3 күн. 3 күнгө сиздерге подработка бар. Келе бересиздер. Жакшы, ошо ар бир койго 1,5 миң рубльден төлөнөт экен. Союп жиликтеп бергенге. Мекендештер дагы сиздерге эскерте кетели. Бул жерде парковкалар бекер. Ошол мына жолду көрүп атасыздар, а? Ушул жол менен эле киресиздер. Ушул жол менен. Шлагбаум бар. Шлагбаумга жетпейт нерден. Жетпейт, указателем бар, кой бар деп жазып. Кой бар деп жазып койгон ошол жерге. Курбан айт күнү ана көк вагончук турат го. Асфальт көрүнүп турат, ошол жерде вараттан ачып балдар турат, көрсөтүп турат ошол жерде. Парковкалар. Өтө чоң парков бар, машиналарды кеңири кое беришет. Бекер.
Кой алып, кантип алып барабыз деген ойлонгондор болмосо, мен жерде машинаны коюп коебуз, мен жерде 2-3 машина болот. Соет этин ошол жерге биз жеткизип бере беребиз. Ойлонбосун ол. Өтө сонун. Анан дагы айта турган нерсе мекендештер, көбүнчө наличка алып келет десем. Оплатан наличка, азыр көрүп атасыңар, картаны култап коюп атат тугандар. Ооба, зерикпей эле банкоматка барып, актаңыздар сымат этип, наличный алып келсеңиздер, өтө сонун болот экен да. Мүмкүн бошунча ушуну дагы эске алыңыздар. Мен көрбөпмүн эле, билбепмин эле деңиздер, группа контакттарынан бөлүшүңүздөр, ушу маалыматты жеткириңиздер. Наличный, көбүнчө наличный алып келиңиздер. Парковкаларга ойлонбой келе бересиздер. Ошол жака да атайын балдарды коёт экен, жолду көрсөтөт экен, ушул жака токтотуңуз машинаны деп. 500 метрге жерден машина менен апарып беребиз. Ооба, машинаны ушул жерге союп, жиликтеп, машинаңыздарга чейин апарып жүктөп берет. Эч каласа иншаллах ойлонбой келе бергиле. Касаптар, подработка кылып алыңыздар, калтура. Ооба, өтө сонун шанс болуп жатат. 1500ден ар бир койго төлөп берет экен, жиликтеп союп бергениңиздерге. Ооба. Ушул жактан келесиздер, мына машина кетип атат, көрүп атасыздарбы? Ушул машина кетип аткан, ана жолдон келе бересиздер. Плитка дорог. Ооба, ушул жактан келе бересиздер. Ошонун сал нарарагында эле парковкалар атайын кой барга келгендерге мүмкүнчүлүктөр түзүп бериптир. Группалар менен бөлүшүңүздөр. Өтө сонун койлор келди, калбай калат деп ойлонбоңуздар. Анда силер ошол күнү баасы өсүп кетет, көтөрүлүп кетет деп ойлонбоңуздар. Биздин каналдан келсеңиздер, силерге арзандатуулар, сонун кылып тейлөөлөрдү кылып берет. Кудай кааласа иншаллах. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.